Сабагыбыздын темасы төл жана бүтүн сөз. Адамдар өзара пикир алышууда, же өз ойлорун жазуу аркылуу баяндоодо өз сөзү менен бирге башка бирөөлөрдүн сөзүн, пикирин да колдонот. Мисалы, кары келсе ашка, жаш келсе ишке деген макал бар. Бул сүйлөмдө кары келсе ашка, жаш келсе ишке деген бул башка бирөөнүн сөзү болду. Деген макал бар деген бул өзүбүздүн сөзүбүз болду. Элибизде ат оонаган жерде түк калат деген сөз бар. Бул сүйлөмдө ат оонаган жерде түк калат деп жашыл менен жазылган сүйлөмдөр башка бирөөнүн сөзү, бөтөн сөз болду. Ал эми ак сыя менен жазылган элибизде деген сөз бар деген бул өзүбүздүн сөзүбүз болду. Бул төл жана бөтөн сөз татаал сүйлөм катарында карайбыз. Мисалы үчүн кары келсе ашка, жаш келсе ишке деген бөтөн сөз бул өзүнчө бир жөнөкөй сүйлөм. Ал эми деген макал бар деген бул өзүнчө жөнөкөй сүйлөм. Ошондуктан биз бул жерде татаал сүйлөм катарында карайбыз. Ар бир бөтөн сөз жана татаал сөз, төл сөздөр өз алдынча талданат. Алсак, кары келсе ашка, жаш келсе ишке деген бөтөн сөздүн ичинде, бөтөн сөздө эки жөнөкөй сүйлөм бар. Биринчи жөнөкөй сүйлөм кары келсе ашка. Бул жерде баяндоочу ашка. Ал эми качан кары келсе, качан бул бышыктооч, ким келсе кары бул ээси. Бул жерде заттанып кеткен ээ болду. Анткени адам деген сөз түшүп калды. Бул деле ошондой талданат. Ишке баяндоочу келсе качан келгенде, ким келгенде, жаш келгенде. Ал эми бул төл сөзүбүздү талдай турган болсок, бар баяндоочу болот. Эмне бар? Макал бар, сүйлөмдүн ээси. Ал эми кандай макал бар экен? Деген бул сүйлөмдүн аныктоочу болот. Демек, ар бир төл жана бөтөн сөздү мына ушундай кылып талдайт экенбиз. Элибизде ат оонаган жерде түк калат деген сөз бар. Бул жерде өзүбүздүн сөзүбүздүн ортосуна, башка айтканда төл сөздүн ортосуна бөтөн сөз келди. Ат оонаган жерде түк калат деген бул бөтөн сөз, башка бирөөнүн сөзү. Муну өзүнчө бир жөнөкөй сүйлөм катарында талдайбыз. Эмне кылат экен? Калат. Баяндоочу. Эмне калат? Түк калат. Сүйлөмдүн ээси. Кайда калат? Кайда калат экен? Демек, ат оонаган жерде калат. Сүйлөмдүн бул бышыктоочтук милдет аткарды. Ал эми дагы эле бар баяндоочу. Эмне бар экен? Сөз бар. Кандай сөз бар? Деген сөз бар. Кимде, кайда бар экен бул? Элибизде. Деп мына ушундайча ар бирин өзүнчө талдайбыз. Бөтөн сөз айтылып жаткан ойду толуктоо, тактоо үчүн колдонулат да, төл сөздөн өзгөчө интонация аркылуу бөлүнүп айтылат. Демек, кепте кандайдыр бир максаттар үчүн колдонулган башка бирөөнүн сөзү бөтөн сөз. Бул жерде мына бөтөн сөз, ал эми өзүбүздүн сөзүбүз төл сөз деп аталат. Кайталайбыз ушул сүйлөмдө. Демек, кандайдыр бир максаттар үчүн колдонулган башка бирөөнүн сөзү бөтөн сөз болуп, ал эми өзүбүздүн сөзүбүз төл сөз болот экен. Бөтөн сөз колдонуш өзгөчөлүгүнө карай тике, бөтөн сөз, тике сөз жана кыйыр сөз деп экиге бөлүнөт. Башка бирөөнүн сөзүн эч өзгөрүүсүз ошол калыбында колдонулган бөтөн сөздүн бир түрү тике сөз деп аталат. Демек, башка бирөөнүн сөзү кандай айтылса ошол боюнча өзгөртүүсүз берсек, бул эмне болот экен? Тике сөз болот экен. Мисалы үчүн, элде мындай макал бар. Балалы үй, падышалы үй. Бул жерде бөтөн сөз, башка айтканда тике сөз. Бөтөн сөздү биз тике сөз деп айтабыз, бөтөн сөз эки бөлүнөт, тике жана кыйыр. Демек, тике сөз десек да болот. Балалы үй, падышалы үй деген сүйлөм бул кандай элде кандай айтылса, так ошондой өзгөртүүсүз берилди. Ал эми өзүбүздүн сөзүбүз, бул төл сөзүбүз, элде мындай макал бар деген. Же болбосо сөз сөбөктөн өтөт, таяк эттен өтөт деген макал бар. Демек, элде айтылып келе жаткан сөз сөбөктөн өтөт, таяк эттен өтөт деген макал элде кандай айтылса, ошол боюнча эч кандай өзгөртүүсүз берилди. Ошондуктан булар тике сөз болуп эсептелет экен. Тике сөз дайыма эле эч өзгөрүүсүз колдонула бербейт. Айрым учурларда сүйлөөчү өзү тарабынан кошумчалап, өзгөртүп, бирок негизги маанисинен анча алыстабай колдонулат. Мисалы үчүн,
Мисал келтиребиз. Эл сөз сөйөктөн өтөрүн, таяк эттен өтөрүн айтат. Эл сөз сөйөктөн өтөрүн, таяк эттен өтөрүн айтат. Демек бул жерде жогоруда сөз сөйөктөн өтөт, таяк эттен өтөт деп биз тике сөз кандай айтылса так ошондой берген болчубуз. Ал эми бул жерде болсо сүйлөөчү өз тарабынан кошумчалап өзгөртүп, бирок негизги маанисинен алыстаган жок. Экинчи мисалды карайбыз. Тил ойдун тикеден тике чындыгы экендигине Карл Маркс токтолгон. Демек мына ошону биз өзүбүздүн пикирибизче өзүбүздүн сөзүбүз менен өзгөртүүгө учуратып алдык. Эгер ушуну тике сөзгө айландырган болсок, Карл Маркс мындай деп айткан: тил ойдун тикеден тике чындыгы деп бүтүрөт болчубуз. Ал эми бул жерде биз эч кандай тыныш белгини койгон жокпуз. Дагы бөтөн сөз, башка айтканда тике сөз дайыма тырмакча калынып жазылат. Тике сөз болгон учурда. Ал эми ушул эле бөтөн сөз кыйыр сөзгө өтүп кеткен мезгилде мынакей өзүңөр көрүп тургандай эч кандай тырмакча калынбай жазылды. Эл сөз сөйөктөн өтөрүн, таяк эттен өтөрүн айтат деп гана биз өзүбүздүн гана сөзүбүз менен өзгөртүп алдык. Демек, тике сөздүн алгачкы грамматикалык түзүлүшү лексикалык курамы жагынан айрым бир өзгөртүүлөргө учурап, бирок негизги мазмун сакталуу менен айтылса, кыйыр сөз деп аталат. Демек, кыйыр сөздү талдаган мезгилде биз бул жерде төл жана бөтөн сөздө биз татаал сүйлөм катарында карап аткан болчубуз. Ар бир сүйлөмдү өзүнчө талдаганбыз. Демек, бул жерде үй сүйлөмдүн ээси, сүйлөмдү баяндоочу, дагы үй. Экөө тең зататош болушту. Ал эми кандай үй экен? Балалуу үй аныктооч болду. Бул деле падышалуу үй болуп аныктооштук милдет аткарды. Ал эми бул жерде бар сөз бар, кандай сөз, деген сөз. Бөтөн сөз. Элде мындай макал бар. Бар баяндоочу, макал ээси. Кандай макал экен? Мындай макал бар. Ал эми макал кимде бар экен? Элде бар экен. Демек, мына ушул сыяктуу ар бир өзүнчө талданган болсо, ал эми мына кыйыр сөзгө өткөн мезгилде байкоо жүргүзөбүз. Эл сөз сөйөктөн өтөрүн, таяк эттен өтөрүн айтат. Эмне кылат экен? Айтат экен. Ким айтат экен? Эл айтат экен. Эмнени айтат? Өтөрүн айтат. Кимди эмнени бул толуктооч милдет аткарып атат. Эмнеден демек өтөрүн айтат. Эмне өтөт экен? Таяк. Бул жерде өтөрүн айтат деп чогуу татаал сөздү карап атабыз. Демек эмне өтөт экен? Таяк өтөт экен. Эмнеден? Эттен өтөт экен. Ал эми эл сөз сөйөктөн өтөрүн айтып атат. Демек эмнени айтып атат? Сөйөктөн өтөрүн, эмненин? Сөздүн. Бул жерде таяктын, андан кийин эттен өтөрүн айтып жатат. Демек эл айтат. Эмнени айтат? Өтөрүн айтат. Эмнеден? Эттен. Эмненин? Таяктын эттен өтөрүн. Бул ушундай талданат. Демек, бул жерде мына төл жана бөтөн сөздү татаал сүйлөм катарында эмес, бир эле сүйлөм катарында талдайт экенбиз. Ошентип бүгүн жалпы төл жана бөтөн сөз жөнүндө жалпы маалымат алдыңар.